Урматтуу төрайым, сиз мени дегиле көзүңүз келбей жатасыз го. Жанатан бери колумду көтөрүп туруп атам бул жерде. Мен айда жылда эле бир чыгам негизи микрофонго. Урматтуу төрайым, бул биз деле ойлоп атабыз, өтөт жанагы биринчи алган добуш менен Чынара Капарова. Бирок ушул биздин жыйынды сотко бергенге акылуу. Бул кишилер акыйкатсыз өтүп калды деп. Не себеп дегенде? Келбей койду деп добуш бербей бар бекен. Бул кайерден чыккан? Фамилиясы өтсө комитеттен. Анан келбей койду бир киши деп добуш бербей коебузбу ага? Ошо киши сотко бердичи бизди. Бул биринчиси. Мына сиз адам укугу жөнүндө аябай жакшы көп сөздөрдү айтасыз. Адам укугу келбей койду, мүмкүн ооруп калгандыр ал. Анан келбей койду деп ал кишини кошпой койдукпу? Бул өтө туура эмес. Экинчиси, мияки рейтинг менен атам замандан бери шайлап келе жатат. Мындан мурунку далай жыйындарды көргөнбүз. Бир кезде 2003 жылы мен дагы ошол омбудсмендин замына ушул мияки рейтинг менен өткөнбүз. Дайыма эки адам коюлчу. Жок, шаша калып эле комитеттин чечими деп туруп анан ушинтип зордукка салып өткөзүп атасыз да. Бул туура эмес болуп калат. Биринчиден кайталайм. Келбей койду деп аны добуш бербей койгон эч жерде жок андай. Келбей койду деп. Каерде бар ошол нерсе? Экинчиде могу коллегалар туура айтып атат. Мияки рейтингден коюңуз. Алган киши кайта эле алат өзүнүн добушун. Ошол отурган депутаттар берет кайта добушун. Бирок биз акыйкат кылдык, калыстык кылдык деп айталы да. Жүзүбүз жарык болсун да кийин. Бул коомдук менин сунушумду коюңуз азыр добушка. Анан комитеттин чечими өтүп кетти деп бир адамды мына кесип салдыңар, келбей койду деп. Туура эмес бул. Рахмат. Урматтуу Садыкшер мырза, эч ким зордуктаган жок. Комитеттин чечимине биз регламентке ылайык туура болсун деп атабыз. Добушка кайра коебуз. Сиздин сунушуңузду кайталап койсоңуз, кандай сунуш болду? Эки сунуш болдубу же бир сунушпу? Мусаев боюнчабы же жумшак рейтинг боюнчабы? Кайсы сунуш болду? Берип койсоңуз. Беребиз. Добушка коюп, биз палата чечет. Менин сунушум регламент бузулду. Бир кишинин атын келбей койдук деп биз добуш берген жокпуз, урматтуу депутаттар. Болгон анын күнөөсү бул жерге келбей коюптур. Бул кантип болот? Эгер ал списокко кирсе, комитеттен өтсө анын фамилиясы. Анан бул жака келбей койду деп биз ага добуш бербей койдук. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул добушту кайталашыбыз керек биз. Кайта так мияки рейтинг кылып туруп, анан кийин эки кишиден шайлап алышыбыз керек. Татыктуу, рахмат. Процедуралык маселе менен Мирлан Исакбекович, андан кийин комитеттин төрайымы так жооп берип койсоңуз, чечимде кандай чечилди эле добуш берүүнүн форматы? Урматтуу депутаттар, комитеттин чечиминде добуш берүү процедурасы жабык электрондук тутумду пайдалануу менен деп чечилиптир. Ал норма 84-беренеде көрсөтүлгөн добуш берүүнүн түрлөрү. Ал жерде так жазылып турат. Эгерде бир адам шайланып жатса, бир нече талапкер көрсөтүлсө, ушул регламенттин 90-беренесине ылайык добуш берүү жүргүзүлөт деп. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, кымбаттуу кыргыз элим. Бүгүнкү сиздер көрсөткөн ишенимиңиздер жана колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен чогуу ар бириңиздер менен мыйзамдын чегинде калыс парламентаризмди, парламенттик демократияны Кыргызстандын өнүгүшүнө карай жолго бүт күчүмдү жумшайм. Негизи калыс деп өзүңүздөр да айттыңыздар, ошол иштер аткарылат. Сиздерге чоң рахмат. Баарыбыздын максатыбыз бир, бул Кыргызстандын өнүгүшү, кыргыз элинин бакубат жашашы, ар бир кыргызстандыктын укугунун сакталышы. Сөзүмдүн аягында ушул трибунанын ыйык трибунада туруп, Кыргызстандын мамлекеттик ишмери Султан Ибраимовдун сөзү эске келет. Ал эмгек элде калат деп айткан. Сиздерге чоң рахмат, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.